Ушундан пайдаланып айткым келет. Акылбек Усенбекович башында турган министрлер кабинети жыл башынан бери экономикада чечкиндүү кадамдарга барып, туура нукта баратканын белгилеймин. Биринчи, өлкөнүн ички дүң продукциядагы өсүштү айткым келет. Экономикада ички дүң продукциянын өсүшү маанилүү көрсөткүч. Дүйнө экономикасы ички дүң продукциянын көлөмүнүн өсүшү менен аныкталат. Ички дүң продукциянын көлөмүнүн көп болушу түздөн-түз экономиканын өсүшүн шарттайт. Азыр мына 6 айдын жыйынтыгы менен жакшы көрсөткүчкө чыктык. Улуттук статистикалык комитеттин алдын ала берген маалыматы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясы 6,3% өсүштү түздү. Ички дүң продукциянын номиналдык көлөмү 6 айда 335 миллиард сом болду. Бул пандемияга чейинки 2019 жылга караганда 89,7 миллиард сомго көп. Дүйнөлүк пандемиянын, климаттык өзгөрүүнүн, чыгыш Европадагы кырдаалдын кесепеттерине карабастан биз ушундай жетишкендиктерге жетип жатабыз.